Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз Илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартуулап жатабыз. Бүгүн биздин кыргыз эли үчүн, кыргыз журту үчүн, жалпы эле биздин ушул ыйык деп эсептелген кыргыз тили, анын ушундай бир көйгөй маселелери, жетишкендиктери жөнүндө сөз кылмакпыз. Себеби кийинки учурларда бул маселеге бир топ президентибиз баш болуп көңүл буруу ушундай бир жакшы жишааны пайда болду. Бирок бул абдан ушундай тактыкты талап кылган, чоң эмгекти талап кылган ушундай изилдөө иштер менен байланыштуу экендигин баарыбыз жакшы билебиз. Бүгүнкү күндө кыргыз тили илими абалы кандай, дүйнөлүк жалпы эле лингвистика, филология илимдеринин катарында кыргыз тили, анын ичинде балким түрк тилдеринин ичинде кыргыз тилинин өзүнүн ушундай бир татыктуу орду барбы? Бар болсо кай жагынан биз күчтүүбүз, кай жагынан жетишпестигибиз бар. Ушул проблемаларды билүү үчүн сиздерге ушу белгилүү окумуштуу, белгилүү педагог, филология илимдеринин доктору, профессор Сүйүнтбек Ибраимович Ибраимов агайды чакырганбыз биздин студияга. Анда биздин студияга кош келипсиз, агай. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Көптөн бери сизди биз күткөн болчубуз. Эми мына бүгүнкү күн ошол келиптир. Эгерде мүмкүн болсо, ушул тил илиминин абалдары жөнүндө айтсаңыз, анан кийин аңгемебизди дагы андан ары улайлы. Өзүңүз билесиз, кыргыз тилинин абалы Совет доорунда өзүнчө бир доор болгон. Ал эми эгемен доор болгондон бери бул башкача абалга өтүп атат. Мен азыр эле шашып айтып коюшум керек. Мына 91-жыл биз өзүбүзчө мамлекет болгондон кийин кыргыз тилине биз атайын макам бербедикпи, статус бердик. Эгерде мурунку Совет доорундагы конституцияда кыргыз тили Кыргызстанда жашаган негизги калктын тили деп аныктама берилген. Же болбосо Кыргызстанда жашаган көпчүлүк калктын тили деп. Ал эми азыр болсо биз кыргыз тили Кыргыз республикасынын мамлекеттик тили деген даража бердик. Мунун өзү түшүнгөн адам үчүн бул өтө чоң даража болуп эсептелет. Биз эми өзүбүз эки жакка кылчайбай өзүбүздүн эне тилибизди, улуттук тилибизди, мына бүгүнкү түшүнүктө мамлекеттик тилибизди тийиштүү даражада кастарлап, кадырлап, ошонун мазмунун кеңири түшүндүрүп беришибиз керек. Эмне айтмакчымын, бирок мына эгемен доордон бери ырас кыргыз тилине болгон кызыкчылык өтө артып барат. Анын проблемалары ушунчалык көп. Жана аны биз чынында эле эки түрдүү мааниде мындай бир эки мындай бир мамиле аркылуу изилдеп келатабыз. Кыргыз тили мамлекеттик тил катары, анан кыргыз тили кыргыз улутунун улуттук тили катары. Баягы жазылган нерсе маданият, а сүйлөй келгенде адабият дегендей, муну дагы өзүнчө жолго салбасак болбойт. Мисалы кыргыз тилиндеги жана сүйлөм деген аныктама жана ошого туура келген сүйлөмдүн түрлөрү өтө көп. Менин азыр бул жерде атайын аудитория болбогон үчүн аны айтуунун зарылдыгы жоктур. Азыр кыргыз тилинин мындай бир ойду берүү жагы ушунчалык татаалдашып кеткен. Мурун болсо сен келдиң, мен келдим, жакшысызбы, жамансызбы деген сыяктуу кыска болсо, азыр кыргыз тилинде чоң илим сүйлөп жатат. Демек, мындагы тилдин мындай бир жөндөмдүүлүгүн, мүмкүнчүлүгүн кеңири колдонуу бул биздин милдет. Эми ошону мындай бир жөнгө салып, ошонун тийиштүү закон ченемдүүлүктөрүн берүү биздин милдет. Илимий негизде далилдеп бериш. Ошон үчүн бизде кошмо сүйлөм деген эки сүйлөм биригип келип туруп, кошмо, ошонун тең байланыштагысы бар, анын багыныкысы бар. Мурункусу кийинкиси менен бирдей укукта. Мен барганда сен ошондо мени карап турдуң эле. Же болбосо мен барганда сен мага унчукпай койгон үчүн мен баса бердим. Бир гана бир толуктоо ушул жаштарды туура жолго багытташ маселеси туруп атат да.
Эми ушулар баягы эле мурунку тематиканы тигил же мындай даражада кайталап атышат. Бирок ушуларды мынабу айталык ушул тил жаатында кызмат кылган уюмдар, окумуштуулар айтуу керек. Дүйнөлүк эпосторду ошол эле Одиссея менен Илиада тигиндей буларды 2 саатта окуп койсо болот. Манасты 2 саатта окуй албайсыз. Манаска 2 күн 2 ай керек. Анын үстүнө Манас варианттары канча. Мына биздин улуу көсөмүбүз мына Саякбай абабыздын айткан Манасын тиги кезегинде Чыңгыз Айтматов он знает миллион строк Манаса деп атайын огонёкто чыккан. Миллион деген эмне сөз? Муну 1 айга окусаңыз дагы батпайт. Ошон үчүн бул эпос бизге берилген, Кудайдан берилген бир артыкчылык бизге берген. Биздин тилибиздин Байлыгы ушунда жатат. Окуп көрсөңүз башыңызды тарта албайсыз. Ушулардын бардыгы жаш балдарга абдан өзөктүү мисал болор эле. Эми ушуну туура багытта байланып коюшу керек. Бул багытта албетте тийиштүү иштер жүрүп жатат, биз айтып да жатып атабыз. Демек, Сүймек Ибраимович, ушинтип айтсак болобу? Азыр кыргыз тилин өзүнүн байлыгын, океан экендигин сезип, өзүнчө эле бир кайра жаралуу доору келиптир да, изилдөө боюнча. Абдан жакшы айтасыз. Изилдөө боюнча. Темалар көп экен, жаштар тарсынча болот экен да. Сөзүңүз жөн эле бир мындай бир даамдуу сезилет. Бул кыргыздын тилинин мындай бир көркөм экендигин, мунун мындай бир ойду билдириш, же болбосо көз карашты билдириш мүмкүнчүлүгү такыр башкача. Ошол эле мына орусчада сүйлөп жүрөбүз. Орусча сүйлөп эле маселени, орусча айтылган маселени кыргызча айтып берсеңиз, бул өзүнчө бир кызык. Ар бир тилдин өзүнчөлүгү бар. Ар бир тили өзүнчө укмуш. Бири-бирин байытышат. Бири-бирин байытышат, толукташат. Ушундай маанеде мындай салыштырып изилдеп жатышат. Мектептердеги кыргыз тил сабагын, окуу китептерин абалы жөнүндө айтып берсеңиз. Бул адистер кечирип коер, бирок ушу орто мектептин программасында тилди окутушта балким бир айрым маселелер бар болуш керек. Мен методист болгондон кийин анчалык толук айта албайм, бирок мектепте окуу ошол жактан башталат. Ошону жолго коюлуш керек. Биздин мынабу билим берүү министрлиги кечиресиз академия образования, билим берүү академиясы бул боюнча көп иштер жасап атат. Балким булардын иштеринин дагы акыбети болушу керек. Анан мен атайын мынабу бул багытта орус мектептери үчүн атайын кыргыз тили боюнча китептер жаздым. Орус мектептери үчүн, орус класстары үчүн. Мына 11 класс үчүн орус класстары үчүн жазылган китептер. Ушунда мүмкүн болушунча мен булардын ушу кыргыз тилинин мүмкүн болушунча ушу практика менен байланыштырышы керек да. Жалаң эле мурункудай грамматика деп отура бергенде тилдин мындай бир артыкчылыгы байкалбайт. Сиздер менен окумуштуулар менен кеңешип, сиздерди соавтор кылып чыгарышпайбы программаны? Ушуну айтып кое турган киши жок. Жок, ошондой болуш керек. Ошондой кылышы керек. Ошондой түшүнөм. Физиканын деле, математиканын деле программасын эме кылып атканда ушул жерде проблема бар экен. Ушул жерде проблема бар. Ушул билим берүү академиясы менен авторлордун ортосунда же болбосо таза теоретик тилчилердин ортосундагы байланышты кармашыбыз керек. Антпесек биз дагы бири-бирибизден алыстап кетип атат окшойбуз. Анан мен ушул орус мектептери үчүн атайын ошол кыргызча үйрөнүп жаткан орус балдар үчүн атайын сөздүк чыгардым эле. Кеңири колдонулган сөздөрдүн орусча кыргызча сөздүгү. Азыр эми ушунун кайра тескерисин дагы жазып атам. Кеңири колдонулган сөздөрдүн кыргызча орусча сөздүгү. Сиз билесиз, азыр мынабу орточо билген мындай бир сүйлөгөн адам үчүн 5000-7000 сөз эле жетет экен. Эгер ушуну жакшылап өздөштүрүп алса, ал эркин сүйлөөгө укугу бар. Мына ошол кеңири колдонгон сөздөрдү таап, ошолорду мындай бир чыгарыш аракетин көрүп жатабыз. Себеби Кыргызстан эми кандай кылган менен кыргыздардан башка дагы элдер кыргызча сүйлөсүн. Ошолордун туура сүйлөөсүнө багыт беришибиз керек деген мааниде жүрүп атабыз. Илим
менен турмуштун айкалышы боюнча алынган бир сюжет менен сиздерди тааныштырмакчыбыз. Элери битикчи деген биздин бир оригиналдуу өзүнүн ою бар, өзүнүн ушундай бир көз карашы бар, бир изилдөөчү инсан менен виртуалдык түрдө таанышып жүргөн болчубуз. Мынакей бүгүн сиздердин эфирге биз ошол жигитти алып келип отурабыз. Анда бүгүн Илим жана турмуш телеберүүнүн мейманы Элери битикчи. Саламатсызбы, урматтуу Элери мырза? Биринчи эле сиз өзүңүздү тааныштырсаңыз, себеби сизди абдан табышмактуу, изилдөөчү, ушундай өзүнчө оригиналдуу ою бар инсан катары көп билишет. Мына өзүңүздү тааныштырып, ушул биз жогоруда айткан ушул өзгөчө бир оригиналдуу ойлоруңуз кайдан келип чыкты, кандай улантасыз, кимдер менен иштейсиз, ошолор боюнча биздин телекөрүүчүлөргө маек куруп бериңиз. Элери мырза, айтыңызчы, ошо сиздин жазган көп мындай бир илимий, анан кийин популярдуу деп коеюн макалаларыңыз абдан чоң резонанс жаратып атат да. Эмне жөнүндө мынакей көп баягындай бир белгилерди көрүп атабыз. Эмнелер жөнүндө жазып жүрөсүз кийинки учурларда? Мен кантип баштадым дегенде айтып берейин. Мурда мам өзү уз болчу, шырдак жасачу да. Анан оймолордун баарын мен карап эметип изилдеп баштаганда китептерден мындай нерсе чыкты да, бул оймолор кыргыздык эмес, башка мына отуруктуштаган элдерден алды. Анткени мисалы өсүмдүктөр бар, кыргыздар көчмөн дейт, өсүмдүктөрдү оймолорун тарта албайт деп. Ошо абдан Ызаланып бир ооба, анткени кантип эле көчмөн болсо деле ушунун баарын көрөт да. Ооба да. Анан археологиядан да карап көрсөм, тарыхтан да карап көрсөм, үзөнгүнү тигинден алды деп атат. Темирди мындан үйрөндү деп эле бизге эчтеке калбай калды. Башка элдерге таандык кылып эле. Ооба, ошентип эле эметип атат да. Анан ошо илимий тастыктап атат да, кыргыздар мындай маданияты негизи жок болчу, цивилизациясы жок болчу депчи. Анан мен карасам биздин жазуубуз деле бар экен, технология, мындай металлургия деле чоң өнүккөн экен эне сай жакта. Ошонун баарын кайта кыргыздарга таанытып, ушундай бизде бар болчу, маданиятыбыз да, цивилизациябыз деле бар болчу деген нерседен баштадым да. Ооба, абдан жакшы болгон экен. Эми аны качантан бери мындай бир системалуу түрдө изилдеп, жарыялап келе жатасыз? Канча жыл болду? Жарыялаганым 1,5 жылдай эле болду. Буга чейин жазып жүргөм, бирок көп деле мындай маани бурган жокмун да. Анан ичине кирип кеткенде тиякта Америкага да барып бир постколониалдык теория бар экен. Анан ошол жактан баарын эле ушу колония болгон элдерди баарын эле ушу маданиятсыз, биз сизге цивилизация алып келдик, сизди киши кылдык деген жалгыз гана Орус империясында эмес, Англияда болчу экен, француздарда, немецтерде, португалиялыктарда. Ушинтип эле жаза берчү экен да. Сиз мени абдан кызыктырып койдуңуз, Элери мырза. Бул абдан маанилүү, мындай терең изилдеп, анан сүйлөшө турган нерсе экен. Эгер каршы болбосоңуз, отуруп сүйлөшпөйлүбү? Макул. Келиңиз. Эми мына сиздин чыгармаларга өтсөк. Мынакей менин колумда сиздин ошол илгерки кыргыз ошол битик жетишкендиктери турат деп айтсам болобу? Вот эгер ошондой боло турган болсо, анда ушул боюнча сөз аңгеме куруп берсеңиз, комментарий берип өзүңүз. Байыркы кыргыздарда азыркыдай эле үндүлөрдүн син гармонизми болчу да. Анан көбүнчө ушу таблицаны жарыялаганда илимий китептерде көбү түшүнбөй калат да, кайсынысы жоон, кайсынысы ичке үндүлөр менен жазылат. Анан мен жөн эле ушу көбүрөөк балдар таанысын, кичинекейден бери ушуну билип жүрсүн деп эле ушуларды жоондорду көк түстүү кылып койдум, анан жашылдарды ичке үндүлөргө кошуп койдум да. Анан үнсүздөр ушулар менен жалгыз гана жазылат да. Бул сиздин өзүңүздүн схематика турбайбы, өзүңүздүн? Абдан кызык экен. Орус же латин алфавитинин тартибине көнүп калбадыкпы? A, B, C, D деп же A, B, V, G депчи. Бирок кыргыздыкы башкача. Анткени мына Б менен М бири-бирине окшош да. Биз мисалы мен дейбиз, түрктөр болсо бен дейт.
Ошондуктан бул жалпы түрк алфавити болгон үчүн Б менен М окшош болот. Жөнөкөй эле жатып калган. Үндөшүп калат да, үндөшүп калат. Үндөшүп да анан өзүлөрү бири-бирине окшош да тарткандачы. Же мисалы И менен Г. Мурда түрктөр бей дейт, биз бег дейбиз, же бек дейбиз. Анан бири-бирине окшош тамгалар болот. Могул жагында кириллица турат, эми ошого туура келген ошол битик тамгалары да мына ошентип айтсак болот экен да. Анан кыргыз алфавитинин өзгөчөлүгү бар болчу да, мисалы бул эмне үчүн кыргыз алфавити дейбиз, жалпы түрк алфавити эмес деп. Анткени 4 өзгөчө тамгасы бар болчу да, мисалы түрктөрдө жок. Баш А эле жазылат да, анан мындай сол жактагы тамгалар кыргыздын өзгөчөлүгү болчу да, башкача жазылат. Өзүнүн фонетикасына туура келген багыл табыш эмелерине. Интересный, кызык экен, абдан кызык экен. Аны дагы айта бериңиз. Анан да көбүнчө ушу азырда көп жаңы сөздөрдү киргизип атпайбы Где. Мисалы юридикалык термин, медициналык термин, ошо байыркы ошо жазмаларда бар да. Анткени бизде жалпы түрк цивилизациянын ичинде ошондой эле юридикалык терминдер бар болчу, Техникалык терминдер бар болчу. Ошонун баарын кайта киргизсе жакшы болмок да, жаңыны киргизбейчи. Анткени кээде кысканып атат түрктөрдөн албайбыз депчи. Ошо түрктөр ошо түрк тили куруму бар ошол биздикин байыркы биздин сөздөрдү алып атпайбы? Ооба, кайта өздөрүнө сиңирип пайдаланып атышат да. Анан кийин урматтуу мырза, мен дагы бир сиздин макалалардын бир өзгөчөлүгүнө көңүл бурдум да. Сиз кыргыздардын оймо чиймелерине кийинки учурларда тамгаларга, баягындай бир белгилерге атайын комментарий берип жүрөсүз. Биздин телекөрүүчүлөрдөн көп катышып атат да ушул боюнча. Вот ошолор боюнча айтып берсеңиз, эмне себептен мисалы үчүн оймо чиймелерге көңүл бура баштадыңыз? Оймо чиймелерде бир нерсе себеп болгондур эми. Албетте, Бернштам айткандай, Манаста эле мындай байлыгы бар да, анткени ар бир оймонун өзгөчө мааниси бар да. Анан мурдаңкы туш кийистерди биздин апаларыбыз сайганда кадимкидей эле бир аңгеме катары эле кабыл алыш керек да. Бир чыгарма катары эле. эмеспи? Чыгарма катары, ооба. Кызык экен. Анткени мисалы ошол эле оймо чиймелерде кээде мындай баланы сактачу тумардай пайдаланчу да. Анан ошондой Манас эпосунда да Каныке апабыз ошо оймолорду эметкенде мурда ошондой магия катары ошо октон сактап калсын же оорудан сактап калсын деген атайын оймолорду кийимине түшүрүп койчу да. Анан ошого абдан мындай ырым катары эметчи да. Азыр тилке каршы кээде ошо туш кийистерди кесип көйнөктүн бир эмесин эле коюп коет да, көйнөккө коюп алат да. Ал бир китепти кескендей, анан китептин бир эмесин кескендей ошондой болуп атат да магачы, мисалы мен ошондой сезип атам да. Анан тамгалар боюнча мисалы азыр бизде мисалы тамгалар бул герб катары кабыл алыныш керек да. Бизде азыр Советтер Союзунда Кыргызский СССРде гербине окшош эле герб болуп калбадыбы? Же байыркы тиги европалык традиция болуп атат да. Жөнөкөй эле мондай буга окшогон тамгалар болчу да мурда. Анан биринчи да мисалы биздин тамгабыз ушул эле жазууларда жүрөт. Жазуулар ылдый жактан өйдө жака башталчу да. Анан ошо менин сөздүн башына тамгасын коюп койчу да. Анан ошентип кыргыздын тамгасы да бар, Кытай булактарында бар, ташка калган тамгалар деле бар да. Анан биз ошо кыргыз элинин герби катары ошо тамганы кабыл алсак жакшы болмок да. Анткени мурдаңкы салтка туура болмок. Элер мырза, кээде биздин кыргыздар жөнүндө мен өзүм да Эстонияда бир 10 жыл жашап, иштеп, илимдин кандидаты, илим доктору болуп келдим. Кээде ушундай сөздөрдү ыза болчумун да, кыргыздарда эч кандай тамга болгон эмес.
силерде ешқандай тамга болгон эмес, силерде жазуу болгон эмес. Силерде ал турсун оймо чиймеңер, баягындай бир көркөмдөлгөн узорлор, ошолордун баардыгы бизден, башка элдерден алынган деген. Сиз андай сөздөрдү уккан жоксузбу убагында? Бул жалгыз гана сөз эмес, бул илимий китептерге кирип сиңип калган. Илимий далилдеп табуулашкан да бизге. Ушинтип эметкенде Силерде эч нерсе жок деп. Силерде эч нерсе жок. Бул мындай цивилизаторский роль деп коет. Ошо колонизаторлор келгенде мына силерге цивилизация алып келдик. Силер Мына силерге тамга, мына силерге китеп, мына мындай кылгыла деп. баарын алып келдик деп, бирок Ошолорго кантип жооп берет элеңиз эми? Эмне деп жооп берет элеңиз? кандай десем, аякта деле мындай эме да, мисалы ошол эле советтик китептерди карасак, анан кайта эле ошол жактагы маалыматты азыр деле жазып атат да, кээдечи, анан ушул мебизге да синип калган нерседей болуп калып атат да. Революцияга чейин жалгыз гана 1% кыргыз жазган, окуганды билген деген маалымат көп өтүп кетип атпайбы? Ошондо алар башкача саначу экен да, 1% ошо орус тамгасын билгенди санап коет да, ошентип элечи. Анан биз деле кээде мындай эметесиң да, китепте бир маалымат, апалардан уксаң баары эле окуганды билчү экен, баарын эле молдо деп койчу экен, арабча тамгасын баарын билчү экен деп. Анан кээде деле баары кедей, кыргыздар кедей жашачу, такыр эле бакты жок эл болчу деп эметкенде деле китептен ошо кетет же телефильмдерден. Анан апалардан сурасак, бизде 70тей жылкы болчу, 1000деген кой болчу деп эле баары эле. Анан китептеги маалымат, анан биз аталарыбыздан уккан маалымат тиктеш болбой кетип атат да. Анан ошондо ойлонуп каласың да, бул илим деле эмес го деп. Пропаганда бул максаттуу, целенаправленный бир андай басынтуу, анан кийин кандайдыр өздөрүнүн көз карашына багындырып алуунун бир жолу катары көрүлөт экен да. Анан илгери кыргыздар кыргыз каганаты болгон деп атабыз. Мынакей 2200 жылдан керек болсо аркы тарыхтары жөнүндө сөз кылып атабыз. Илгери ошо жортулдарга чыкканда, чабуулдарга чыкканда баягындай бир желектерди көтөрүп, ошо желектердеги тамгалар, желектердеги белгилер дагы эми ошо сиздин мына белгилер менен үндөшүп турса керек да, туурабы? Үндөшү эле, анткени бир да теория бар, бул алфавитти кантип чыккан 2-3 версия бар да, анан бир версиясы биякта иштеп кеткен Поливанов, репрессия болуп кетпедиби? Тарыхчы. Ошо тамгалардан чыккан деп ошо Аристов айткан, а Поливанов болсо ушул сүрөт идеографиялык ошо оймого окшогон эле жазуу деп чыккан да ошондо. Анан ошо желектерде атайын ошо ар бир урук өз тамгасын коюп алчу. Анан ошо колду башкарганы жеңилирээк болчу да. Баары ошо желекти көрүп эле биздин колубуз каякта деп эле ошол жака барып. Ошо желектеги тамга кандайдыр бир мааниге ээ болуп, баягындай эме кылып турганда, күрөшкө чакырып турганда. Абдан кызык экен, Менимче, бул сиздердин көтөргөн маселе Илимдер академиясынын бир топ окумуштуулардын изилдөөсүнө абдан чоң өбөлгө түрткү берет деп ойлойм. Эми көп суроолор болушу мүмкүн. Буну дагы биздин теле көрүүчүлөрдөн түшкөн суроолор сиз менен байланышып турабыз. Рахмат, ишиңиз ийгиликтүү болсун, Элер мырза. Ушуну менен Илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги санын аяктадык. Эфирден жолукканча эсен аман болуңуздар.